Кыргыз адабият сабагы 10 класс. Тема кыргыз профессионал адабиятынын жаралышы 1919-24 жылдарында. Поэзия. Жакынкы жылдарга чейин кыргыз жазма адабиятынын, адыресе поэзиянын башталышын Алы Токумбаевдин «Өктөбүрдөн келген кези» деген ыры менен байланыштырып келген. Бирок улуттук басма сөзүбүз пайда боло элек чакта кыргыз элинин өкүлдөрү тарабынан ыр түрүндөгү чыгармалардын бир кыйла санда жазылганын билдирген фактылар бар. Ал чыгармалардын көпчүлүгү өз убагында жарык көрбөй, кол жазмалар бойдон калган. Ал эми кээ бирлери ошол учурларда эле кыргызча тектеш тилдерге чыгып турган. Ошол жарык көргөн поэзиялык тектердин ичинде мурдатан ыр жазылып жүргөн сабаттуу эл ырчыларынын ырлары да болгон. Маселен, 1924-жылы Лениндин өмүрү жана иши тууралуу кыргызчага которулуп чыккан китепте Абылкасым Чутаевдин «Ленин кошогу», «Жас кайрат» журналында Исак Шейбековдун «Кайран эл» поэмасы басылган. Бул үч поэма элдик озеки поэзиянын үлгүлөрүнө салынып жазылган. Ошондуктан алар мазмун формасы жагынан чыныгы жазма адабиятка караганда фольклорго, адыресе төкмө ырчылардын ырларына жакыныраак. Поэзия байыркы заманда жалпы эле адабият, сөз өнөрү поэзия деп аталган. Көркөм кара сөз проза түзүлгөндөн кийин поэзия деген термин ыр менен жазылган чыгармаларды гана билгизип калды. Көркөм адабияттын прозалык чыгармалардан айырмаланып, ыр түзүлүшүнө негизделип жазылган түрү элдик эпос, лирика, ыр түрүндөгү драмалык чыгармалардын баары поэзияга кирет. Кыргыз элинин поэзиясы өтө узак мезгилдерден бери эпосто, поэмада, ырда өнүгүп келген. Касым Тыныстановдун казакча ырлары көбүнчө Октябрь революциясына алкыш айтуу, казак-кыргыз элдерин жаңы турмушка чакыруу, жаштарга илим-билим туурасында үгүт берүү, табият көрүнүштөрүн сулуулап ырдоо мүнөзүндө жазылган. Бул ырлар гезитте алгач жарыяланган түрүнөн өзгөртүлбөстөн, ошол бойдон кичинерээк жарык көргөн Касым ырларынын жыйнагы аттуу китепке кирген. Сыдык Карачаев биздин элдин ичинен көркөм адабият жаратууга биринчи киришкендердин бири. Ал 1899-жылы туулган. Кенедейинди тумулу жетим калып, Каракол шаарына тентип келип, шаардык бир татар мугалимдин үйүндө малай жүргөн. Кожоюнунун жардамы менен татарча жажит мектебине таалим алган. Карачаев чыгармачылык жолун татарча пьесалар, аңгемелер, ырлар жазуудан баштаган. Пьесалары менен ырлары өз убагында жарык көрбөй, кол жазма түрүндө сакталып калбай, биздин күнгө жеткен жок. Айрым аңгемелери 1919-жылы Көмөк гезитинде басылган. Орозакын Лепесов айылдарда бала окутуп жүргөн жылдары ыр жазууга айрыкча кун коюп, көп күч жумшаган. Арине, ал убакта кыргыз тилинде гезит, журнал, китептер чыгаруу али баштала элек. Демек, Лепесов ырларын басма сөзгө жарыялоо мүдөөсү менен жазган эмес. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.